билишибиз керек, соода согушу жүрүп атат, валюта согуштары жүрүп атат. Бир топ жылдан бери санкция башталгандан бери эле валюта согушу башталды да. Азыр эми өзүңүздөр көргөндөй, ошо долларды дүйнө жүзүнүн баары колдонуш үчүн булар жеке эле борбордук банктарды, улуттук банктарды ойлоп таппастан доллардын авторлору. Булар ушу долларды нефтке байлап койгон. Эми азыр ошо нефти кескин түрдө эгерде ылдый чүрүйсе, анда балким Россиядагы СССРдай жок болуп кетеби деген үмүтү менен ушундай чоң согуштар башталып атат. Айрымдар айтып атышат, $9 чейин чыгып кетиши мүмкүн. Айрымдар болсо айтып атат, жок, Россия туруштук бере алат. Валюталык запастары, алтындын запастары аябай көп, экономикасы да бутуна турду. Жакын арада мындан ары доллардан дагы арыла турган дагы кескиндүү кадамдардын бирлери болот. Анан ушундай дүйнө жүзүндө эки модель, долларга таянган модель, анан өзүнүн экономикасына таянган модель, мисалы ошо эле Кытай менен Индия, же болбосо ошо Орусиянын экономикалары биздикине караганда бир топ чоң. Ушундай согуштар жүрүп атканда биздин кайгыбыз кантип чөгүп кетти. Мына биздин профессионалдардан ошо аябай көз каранды да. Мисалы мен бүгүн эртең менен Улуттук банктын төрагасына дагы айттым. Азыр валютаны сатып атканда контрактасы бар. Соода саттык менен контрактысы бар, товары келаткан, же болбосо кредитти төлөй турган гана кишилерге азыр валюта берип тургула. Же болбосо жаныбызда мына Казакстан, Россия, Белоруссия менен бир экономикалык мейкиндебиз да биз. Алардагы болгон суроо талап валютага аябай катуу кескин түрдө жоголуп кеткенде пылесостой биздин валютанын баары ошол жака кетип калат да. Анан биз бирдиктүү экономикалык аймакта болгону менен биз улуттук саясатты, ошондой эле улуттук өзүбүздүн сомубуздун туруктуулугун өзүбүз башкара алабыз да. Мына ушул жерден биз ыкчамыраак кыймылдашыбыз керек. Мындан тышкары элде паника болбош керек. Мен ойлоп атам, буюрса бир 75-тин тегерегинде токтойт го деп. Эгерде 75-тен аша турган болсо, анда доллар менен кредит алган бизнесмендерге өкмөт менен улуттук банк жардам бериш керек.